Өзіңіздер көргенде мына ушул хан ордодо өздөрүнүн колунан жасалган эмгектерин көрсөтүштү. Алардын арасында шырдак, кийиз, саймазы, термези бардыгы ушул жерге жайылып көрсөттү. Аны биздин атайын комиссиялык топ текшерип жаткан чагы алар кандай баа берет, мына ушул фестивалда ким биринчи орундукту алат жана ошондой эле ким гран-прини утат, аны алдыда көрөбүз. Азыр болсо биздин апалар өздөрүнүн жагымдуу чыгармаларын сиздерге тартып алсын, кабыл алыңыздар.
көздөр. Чын жайлоодо апалар ушу кол өнөрчүлүгүн тартуулап, сонун шырдактарын, не деген ала кийиз, не деген боз үй, не деген чийлерин алып келген сонун көргөзмөлөрдү уюштурдук. Билбеппин жаздын жайга айланганын, айланам көп көчөпкө байланганын. Билбеппин жумуш менен алек болуп, билбеппин балдарымдын торолганын, билбеппин балдарымдын чоңойгонун. Билбеппин күздүн кышка айланганын, айланам аппак карга байланганын. Билбеппин жумуш менен алек болуп, билбеппин чачтарымдын агарганын, билбеппин чачтарымдын агарганын. Балдарым жакшы өссөдей ар бир адам, балдардын жакшылыгын көрүп жалам. Ол эле кыз чыгарып куда күтүп, туугандары жүрөнүчү эсен аман, эл журтун жүрөнүчү эсен аман. Жылдар коштоп турса дагы, туугандар жүрөнүчү эсен
сүртүп жидени, шагына сүртүп жидени. Кырчын жайлоосунда тартылып мынакей апалар аябай ушунчалык кубанычта, бир тараптан эс алса, бир тараптан мынакей элибизге жакшы маанай каалап атат. Мына 22-жылы ушу фестиваль башталган. Ошо 22 жылы биз Аламидин айылынын өкмөттүнүн алдына түзгөн тумар тобу алгачкы гран-при ушу алып кеткенбиз. Аябай кубанычтабыз. Жылдан жылга өзгөрүү, жылдан жылга өсүү болуп атат. Кудай буйруса, мына бүгүн ким болот деп биз да отурабыз. Neçen жолу жастар жайлар күздөр кетти, кырлардан аппак карлар кетти.
Yağın jakşünlerin Örüklerden tögülgön ak güllerin Ülküler bir gezdegi jırgap jürgön Ey kurbolar Kayda gitti kördüm örbe Kayda gitti kördüm örbe фестиваль деген бұл біздің ошол таланттуу апалардын бир жылда бир күткөн ушундай бир жакшы чоң майрамы деп эсептейбиз.
bir üçün bu festival ушунчалык баалуу баттуу. Анан бул фестивалды уюштурган ушул 7 каналдын жалпы жааматына ошондой эле ушул биздин апалардын көңүлүн көтөрүп, бири-бирибиз менен мээрлештирип, көз мээрлештирип, бири-бирибиз менен ушул 7 жыланды эме кылып жанагындай баарыбызды бир тууган кылган ушул фестивалды ойлойм. Кудайым ушул фестивалды ар дайым улана берсин, өмүрү узун болсун. Урматтуу 7 каналдын жааматы силерге Аксу Айымдар тобунун атынан ушундай ыраазычылык билдиребиз. Keremet gözündeki göründüğün yazılar sezimdeki Calcıldağın karekin sırrın bilmey Caman eken jürüktün ezilgeni Caman eken jürüktün ezilgeni Katasındı sırındı katasındı Kalbingden aytalbay jatasındı Айтпасаң да жактырып калдым окшой Адеби бар адамдык сапатыңды Адеби бар адамдык сапатыңды
Ömürdü kimler sürmөгөн, ömürgө men da bir kelip, batпас күн болуп туюлар. Бактылуу ой, бактылуу ей, бактылуу болсо ким менен. Бактылуу ой, бактылуу ей, бактылуу болсо ким менен. Бактылуу болсо ким менен. Бактылуу болсо ким менен. Зар болдум бир жаркытып карашыңа, чырмалдым сүйүүнүн зар санасына. Сезимге сүйүү отун жагып коюп, сен кеттиң жылдыздардын арасына. Сезимге сүйүү отун жагып коюп, сен кеттиң жылдыздардын арасына. Жей албай ошол түндөн мен эсимди жалдырап издей берем элесиңди. Алтыным актамдардан тозоюнчу, а балким акку болуп келесиңди. Алтыным актамдардан тозоюнчу, а балким акку болуп келесиңди. Сен азыр бакча болуп өмөсү бар. Сен азыр акку болдуң чөчөсү бар. Сен азыр мен киралгыз капылышар. Сен азыр гүлдөп турган кукмуш чынар. Сен азыр мен киралгыз капылышар. Сен азыр гүлдөп турган кукмуш чынар. Сен азыр гүлдөп турган кукмуш чынар. Сен азыр гүлдөп турган кукмуш чынар. Ардактуу көрүүчүлөр, Кырчын жайлоосунда аба ырайы абдан сонун. Өзүңүздөр көргөндөй биздин апалар Кырчын жайлоосуна келгенде жаркырап күн ачык турган, азыр болсо салкын, жамгыр жаап жаткан чак. Ошол убакта эле апалардын маанайы абдан сонун. Өзүңүздөр көргөндөй сиздер 7-каналдагы Көгүл Ысык-Көл 2025 телефестивалын көрдүңүздөр. Бүгүн биздин апалар өздөрүнүн өнөрлөрүн тартуулады. Бүгүн 2-чү күн. Буйруза 3-чү күндө дагы апалар кандай өнөрлөрүн тартуулайт, аны алдыда көрсөтөбүз. Бүгүн ушу менен биз Кырчын жайлоосундагы берүүбүздү жыйынтыктайбыз.